Саламатсыздарбы? Эфирде Политклиника медиасынын сереп берүүнү мен Айгүл Бакеева алып барам. Бүгүн биз парламенттик шайлоо өтүшү керекпи же кийинкиге калтыруу керекпи деген маселенин тегерегинде сөз козгойбуз. Бизде мейманда Азамат Аттокуров. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Азамат, ушу күнүнкү маалыматтарда өлкөдө эпидемиологиялык абал курч экени айтылууда. Ушундай шартта айрым депутаттар шайлоону кийинкиге жылдырыш керек деген пикирлерин айтып атат. Депутат Наталья Никитенко чыкты, андан кийин Жанар Акаев ушундай пикирлерин билдирди. Ал эми кечээ Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону өз мөөнөтүндө милдеттүү түрдө өткөрүш керек деп билдирди. Сиздин оюңуз кандай? Чындыгында бул абдан курч маселе. Себеби өзүңөр билгендей, бизде октябрда кийинки парламенттик шайлоо болуш керек да. Анан кийин эгерде биз шайлоону жылдырабыз десек, анда азыркы мынакей топтогон көптөгөн мыйзам долбоорлору бар да. Ошону парламент бекитип бериш керек. Анан кийин бул мыйзам долбоорлорун ким бекитет? Азыркы парламент уже беките албай калат. Себеп дегенде, анын мандаты бүтөт. Ал эми кийинки парламент бизде жок болуп калат. Ошол себептен бизде абдан чоң мындай саясий вакуум пайда болуп калат да. Ошол себептен бардык жанакы коопсуздук иш-чараларын колдонуп, биз убагында өткөрүшүбүз керек. Себеп дегенде, бул вирус дагы канча созулаары белгисиз. 1 жылга чейин созулушу мүмкүн. 1 жылга чейин биз парламент жок отура албайбыз. Партиялар катталып бүттү. 44 партия катталыптыр. Ошол катталган партиялардын арасында Республика, Ата журт, Өнүгүү, Прогресс сыяктуу партиялар жок экен. Республика болсо өзүнчө катышат экен. Сиздин оюңузча, бул 6-чакырылышка катышкан партиялар эмне үчүн азыр каттоодон өткөн жок, же алар сиздин оюңузча башка партиялар менен биригип шайлоого барабы? Эми баягы каттоо убакыты бүтө элек. Мен оюм боюнча, жанакы Республика партиясы өзүнчө катталып кирет. Анан кийин ким менен биригет, бул азырынча мындай күмөн, суроолор көп. Бирок эң негизгиси баягы 6 партия белгилүү. Кимдер катышат жана кимдер азыр лидерликте дегендей. Кайсы партиялар? Эми президенттик партия бул Биримдик партиясы, Райым Матраимовго байланыштуу деген Мекеним Кыргызстан деген партия. Анан кийин Республика партиясы, Кыргызстан партиясы, Бирбол партиясы жана Атамекен партиясы. Пандемия учурунда бардыгы колдон келген жардамын берип, өзүнүн салымын кошуп атышат да. Ошонун ичинде партиялар дагы, айрым шайлоого барчу кишилер дагы өзүнүн жардамын берип атат. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдында андай кайрымдуулук иштерин жүргүзүүгө болбойт деп айтты. Ошол эле кезде премьер-министр Кубатбек Боронов саясий партияларды ошо шайлоого жумшачы каражатыңарды элге жардам берип жумшагыла деген чакырык таштады. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Чындыгында бул жанакындай карама-каршылык, премьер-министр менен сүйлөгөндүгү менен жанакы Борбордук шайлоо комиссиясынын болгон карама-каршылыгы, чындыгында ошондой шайлоо жүрүп жаткан учурда жанакындай благотворительность кылуу тыюу салынган. Бирок тилекке каршы муну көзөмөлдөш абдан кыйын. Ошол себептен бул нерсе дагы деле болсо жүрө берет. Себеп дегенде, бир дагы жолу мен уккан эмесмин, ушундай жанакы благотворительность кылып, Борбордук шайлоо комиссиясы бир немени ушул партияны шайлоодон алып салгандыгынчы. Бул дагы деле болсо боло берет. Себеп дегенде, чындыгында элдерге керек, дары-дармектер керек, жанакы кышкылтек концентраторлор керек дегендей. Коомчулукта ошо шайлоого жумшала турган каражат тууралуу дагы пикирлер айтылды, терс пикирлер айтылды. Ошо шайлоого ушунча каражатты жумшашат экен деп. Ошол коомчулуктун сынынан кийин кечээ
борбордук шайлоо комиссиясы ушул шайлоого кете турган акчаны кыскарткандыгын айтты да. Кечээ ошондой мындай сумма бюджетте 2020 жылы шайлоого бөлүнө турган 732 миллион сомду 95 миллион сомго кыскартуу жөнүндө кечээ жарыя кылды да. Сиздин оюңуз боюнча ошол шайлоого кете турган чыгымды дагы кыскартыш керекпи? Албетте кыскартыш керек. Бизде азыр көбүн эсе элдер жанакындай электрондук чипи бар паспорт бар эмеспи? Ошол чип аркылуу биз онлайн шайлоого түшүбүз керек да. Мисалы үчүн Эстония 96% адамдар ошол жакта онлайн интернет аркылуу шайлашат. Кары картаң дебей, жаш дебей, бардыгы тең онлайн неме кылышат, шайлашат. Алардын чыгымдары ушу шайлоого болгон көбүн эсе аз да. Биз ошого түшүбүз керек, албетте. Бизде жанакы жаңы паспорттор чип бар. Ошундай мүмкүнчүлүк түзө алат. Албетте эми онлайн үгүттөрдүн бардыгы тең дагы онлайн өтүш керек. WhatsApp, Messenger жана ушундай Zoom жана башка тиркемелер сыяктуу өтүш керек. Бирок тилекке каршы партиялар жанакындай үйлөрдү кыдырып, анан кийин дагы эле спорт залдарда, клубтарда чогулуштар өткөрүп мындай нерсени койбойт да. Себеп дегенде жанакы адамдар менен мындай тыгыз карым катнаш аркылуу булар үгүттөшөт да. Жогорку кеңеште ушу азыркы чакырылышка коомчулук тарабынан көп сын пикирлер болду. Мына кечээ жакында эле ушул жогорку кеңеш каникулга кетип калды деп айтылды. Ага чейин бир катар мыйзамдар боюнча дагы туура эмес мыйзамдарды кабыл алды деп чуу түштү. Ушул азыркы чакырылыштагы депутаттар кайра эле келиши мүмкүнбү, же болбосо жаңы жүздөр, жаңы партиялар келеби? Ошо жаңы партиялардын келүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Жаңы партиялардын келиши абдан күмөн. Эми баягындай бириксе, анда келиши мүмкүн. Эми жаңы дегенде, мисалы үчүн Биримдик партиясы, Мекендим Кыргызстан партиясы да жаңы да. Бирок алардын артында ким турарын биз билебиз. Ошол себептен жанакы жаңы дегенде биз жаңы жүздөр деп билишибиз керек да. Жаңы жүздөр. Жаңы жүздөр албетте келет. Жанакы мисалы үчүн Ата Мекен партиясы ошону түшүнүп, баягы жаңы жүздөрдү өзүнүн катарына кошуп жатат. Бирок тилекке каршы баягындай болуп калышы болбош керек да. Шайлоонун алдында жаңы жүздөрдү алдыга коюп дагы, кийин шайлоо өткөндөн кийин жаңы жүздөрдү жанакы акчасы көптөргө алмаштырып койгончу. Ал эми азыркы чакырылыштагы ошо татыксыз депутаттарды шайлабай коюуга шайлоочулардын шайлабай кое алабы ошол? Жок, тилекке каршы бизде баягындай посписочный эмес да, тизме менен биз добуш беребиз да, биз жөн гана партияга беребиз да. А партиянын ичинде кандай тизме болот, аны партиянын лидери чечет. Ушул 44 партиянын ичинен ошо канчоосу шайлоонун аягына чейин жете алат? Максимум 6, орто эсеп менен 5. 6 партия да? 5-6 партия өтөт да. Себеп дегенде бизде баягы входной порог аябай чоң да, 7%. Муну өтүш өтө эле кыйын. Мындай Ата Мекен, Кыргызстан, Бир Бол деген партияга да өтүш кыйын да. Себеп дегенде 7% деген бул абдан чоң. Ошол себептен жанакы чет өлкөлүк мындай өнүккөн мамлекеттер окшоп ылдыйкы пайызды 3-5% кылыш керек да. Андан көп кылса бул партия парламент жалаң жанакындай олигархический деп коет, жалаң байлардын партиясы болуп калат. Ал эми ошо шайлоо өтө турган болсо, эл аралык байкоочулар келе алабы? Сөзсүз түрдө Россиянын өкүлдөрү, Казакстандын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк байкоочулар катышат. Себеп дегенде бул аябай чоң процесс. Эми баягындай мүмкүн болушунча коопсуздук каражаттарын колдонуп, анан кийин катышат албетте. Бирок эми мынакей азыр октябрга чейин да көп убакыт бар. Ошого чейин биз баягы мүмкүн болушунча онлайн немеге өтүшүбүз керек да, шайлоого. Азыр мынакей санарип деп 2 жылдан бери келатабыз, бирок бир дагы жолу ушул онлайн
добуш берүүнү дагы эле кыла элекпиз да. Азыр ушул пандемиянын шартында үгүт иштери да онлайн, баардыгы онлайн болуп жүрүш керек да, туурабы? Ооба, албетте. Бирок тилекке каршы андай болбойт. Үймө үй кыдырышат. Үймө үй кыдырышат, Үймө үй кыдырышат. Жанакыда мунункудай эле схемалар болот, акча таратуу, жана башка ушундай мындай E+ технологиялар деп коеюнчу. Себеп дегенде чындыгында элдерде акча жок, айылдарда. Шаарда да жок, элдерде. Себеп анан кийин жанакы ставкалар жогорулайт. Мурун мисалы үчүн 1000 сом, 2000 сом болсо, азыр добуштар 5000 сомго чейин жетет да. Негизи эле биз ушундай шартта азыр өзүбүз эле өлкөбүз бир мындай башаламандыкка орун берип калдык да, жана карантин учурунда ушул вирустун келишине даярданбай жайылтып алдык да. Анан эми ошол үгүт иштерин жүргүзөбүз деп онлайн кылабыз деген менен биздики иш жүзүндө андай аткарылбайт да. Анан биз кайра бул кырдаалды курчутуп албайбызбы? Бул жерде адамдардын өмүрү турган кезде ушу кандай кылсак болот да? Ушундай дилеммада турат да азыр өлкө. Туура, бул жерде эки дилемма. Же жанакындай карантинди узартып, анан кийин парламенттик шайлоону жылдыруу. Бирок парламенттик шайлоону жылдыруу бул мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Себеп дегенде мунунку парламенттин мандаты бүтөт, а жаңы парламент жок. Ошондо бизде абдан көп жанакы мыйзам долбоорлору токтоп калат да, чечилбей калат. Ошол эле мисалы үчүн жанакы үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча мыйзам токтоп калды. Көптөгөн жакшы туура мыйзамдар токтоп калат да. Анан кийин канча убакытка жылдырыш керек? 1 жылгабы же 2 жылгабы? Бул вирус 2 жылга чейин созулат дейт. 2 жыл биз парламент жок отура албайбыз да. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынан алып караганда, аларда кандай болуп атат? Ушул шартта шайлоо өткөргөн өлкөлөр болдубу? Мен аны байкабадым. Мисалы үчүн кээ бирки өлкөлөрдө мынакей жанакы Швеция өлкөсүндө карантин андай күч эмес. Мектептер иштеп атат, кафелер иштеп атат. Алардын позициясы мындай да. Биз баарыбыз эрте эле кеч ооруйбуз. Демек, ал карантиндин эч кандай кажети жок. Ошол себептен биз жанакындай массалык тойлорду токтотобуз. Ошол себептен азыр мынакей неме кылганда, шайлоо учурунда жанакындай массовый клубка чогултмай, спортзалга чогултмай деген немелерди токтотуш керек, үгүттөрдүчү. Үгүттү жөн гана онлайн, интернеттен жанакындай реклама аркылуу үгүттөсө болот. Бирок чогултмайларды токтотуш керек деп тыюу салыш керек ушундайларга. Негизи биздин баягы шайлоо алдында баягы шайлоочулардын добушун сатып алуу болуп келгенин билебиз да, бардыгыбыз элечи. Анан эми азыркыдай кырдаал бир шайлоочулардын мындай өзүнүн позициясын ойготуп, ушундай нерселерге каршы турганга шарт түзүп бере алдыбы? Сиз кандай ойлойсуз? Биздин жарандар ойгонуп бир өзүнүн жүрөгү менен добуш бере турган деңгээлге жеттиби? Эми муну айтыш кыйын да. Бир себептен ошондой элдин кыжыры келип жатат. Экинчи себептен элдерде акча жок. Ошол себептен жанакындай бул адамдын өзүнүн көз каранды да. Эгерде туура ойлонуп, жанакындай акчага сатылбайм деп берсе, анда баардыгы жакшы болот. Бирок мен ойлойм, дагы деле болсо жанакындай добушун акчага саткандар болот да. Ошол добуш сатпаш үчүн эмне кылыш керек? Ошо кайра эле ошондой абалга кайра эле келип калабызбы? Тилекке каршы ошондой. Дагы деле болсо, кийинки парламентте олигархтар келет, байлар, себеп дегенде жанакы предвыборный кампанияга төлөш керек да. Ошол себептен жанакы олигархтар 300 миңден 500 миңден акча бөлүшөт. Алдыңкы тизимде болуш үчүн. Анан кийин алардын арасынан булар баягындай популярдуу спортсмендерди, жылдыздарды, эстрада жылдыздарын кошот. Анан сырткары жанакындай жаш активисттерди да кошот. Анан тилекке каршы выбордон кийин жаш жанакындай мен буга бергем добуш дегендерди алып коет. Болду. Тилекке каршы. Анда алдыда ошо элдин аң сезимин дагы өстүрүш керек турбайбы? Туура.
эң сезимин өстүрүш керек. Жанакындай добуш сатпаш керек дегендей. Анан кийин шайлоого катышыш керек. Канчалык шайлоого көбүрөөк адам келсе, ошончолук жанакы шайлоонун жыйынтыгын бурмалаш кыйыныраак болуп калат. Бизде жана онлайн добуш берүү боюнча сиз айтып өтпөдүңүзбү? Буга чейинки коногубуздун бири ошо Атыр Абдрахматова болуш керек, эсли жаңылбасам. Ошол айтты эле да, азыр онлайн добуш берүүдө биз ордунда тиякта бирөөнүн паспорту менен ким добуш берип атканын каяктан билебиз депчи, ушундай коркунуч бар. Паспорттарын чогултуп алып эле бирөө алар үчүн добуш берип коюшу мүмкүн деп. Андай немелер, коркунучтар бар чындыгында. Бирок Эстония мунун бардыгын тең уже башынан өткөрдү да. Ошол Эстониянын опыты бар, ошону колдонуш керек. Ал кандай опыт, түшүндүрүп бересизби? Бардыгында тең карточка болот. Анан кийин бул карточкада паспорттагы жанагы кредитный карта, бүт информация бар тең карточкада болот. Анан кийин ушул карточка менен алар добуш беришет да. Жанакындай ичинде RFID чип деп коет, ошол RFID чип менен. Бул компьютерге неме туташтырылат. Жанакы мындай бир неме болот да, приставка. Арзан эле турат ал. Ошону сага гана бөгөт кылып берет. Анан кийин ошого неме кылат да, өткөрүп берет. Эми ошол эмне үчүн элдер башка бирөөгө ал паспортду беришпейт? Себеп дегенде ал паспорт акча да бар да. Мисалы ойлоп көрсөңүз, ошол паспортуңузга сизге акча түшөт. Анан кийин бирөөгө бербейсиз сиз. Анткени ал сиздин паспортуңуздагы и кредитный карточкаңызда болуп эсептелинет. Ошентип өтүшкөн да алар. Жакшы экен. Ошо буга чейин партиялар көп убадаларды берген да. Анан шайлоочулар ошо боюнча дагы аларды баалап койсо болот да. Кайсы партия убадасын канчалык аткарды, кайсы партия кандай кийинки шайлоого кандай баратат деп. Эми көрөбүз да, мынакей, эгерде ушундай элдин кыжыры катуу келип атса, анда көбүрөөк оппозициялык партияга берет. Эгерде жанакындай мейли акча алып коелу дегендер болсо, анда жанакы президенттик партия жана башка партиялар алдыга чыгып кетет да. Ошондон байкайбыз. Ошол татыктууларды шайлайлы деген үмүт кылалы? Албетте үмүт кылабыз. Үмүт кылабыз, оппозициялык партияларга добуш беребиз. Сиздер менен Политклиника медиасынын серет берүүсү болду. Биз ушу алдыдагы шайлоону жылдырыш керекпи, же мөөнөтүн узартыш керекпи деген маселе жөнүндө сөз козгодук. Бизде мейманда Азамат Аттокуров болду.